Assalamu алейкум. Бұл видеода біз PowerPoint программасында көргендей анимацияны жасауды үйренеміз. Бұл көптеген тілекті талап қылбайды. Болғаны біраз көңіл бір қоя тұрған болсақ, ошол нерсени биздин жасауга 3 мүнөттүн ичинде жасауга мүмкүн болот. Биздин текст көрүп атасыздар, бул жердеги азыр бул пароходдун ортосунда өтөт да, бул жерде сүзөт, анан бул жерде толкундарга кичине кирип калды. Мындайча айтканда, толкундар бул тексттерди бир аз жаап калды. Ушундай анимацияны кантип жасаса болот? Билесиз, бұл сүрөттөрдүн арасынан өткөрүш үчүн кандайдыр бир Photoshop же башка нерсенин жардамында кылса болот. Бирок негизинен азыр PowerPoint программасында да ушундай нерселерди жасаса болот. Муну биз кантип жасайбыз? Жасаш үчүн бизге биринчиден бул жерге сүрөт керек. Андан кийин экинчиден бул жерге биз текстти жазып алышыбыз керек. Hazır bizim birinci tekstimiz, birinci slaydımızın baragı bul dayar. Biz ikincisini aytıyoruz. İkincisinde bizde dayar süretlerde birinci fon alıp gel alışımız gerek. Onun için biz format fon alırız. Bu yerden bu baraqtın formatını aytıyoruz. Onun şu yerden biz risunok degen tandayız. Ondan keyin bu yerge style degen çıkат. Style basabыз, анан бул жерде is file дейт. Компьютерден сактаганыбызды алып келип алабыз. Бул жерден бизде турат. Мол, шуну басып туруп, ставить кылып. Ана биздин сүрөт келди. Азыр бул жерден биз сүрөттөрдү бир аз тууралап алсак болсо, бул жерден жогоркусунан бул жерде 0 деп алабыз, жогоркусун. Себебimiz bizdin сүрөт ушул баракка батпай, ушул барактан бир аз ашып калды. Ушул жерин батыр үчүн бул жерде сверху со смещением деп турат. Ушуну биз 0 деп алабыз. Анан астынан снизу деп турат. Ушул жерде дагы биз 0 деп алышыбыз керек. Анан 0 деп алдык. Эми биз текст жасайбыз. Текст жазыш үчүн биз вставка киребиз, анан фигура деген жерден биз мындай напис алабыз. Напис алып, бул жерге ысыкөл деп жазабыз. Ысыкөл деп жазып алдык. Азыр биз текстти чоңойтуп, буга шрифт беребиз. Азыр пока бизге Times New Roman болсын, андай бул өзгө керектүү өлчөмдү чоңойтуп алабыз. Жасаңыз, мен 96 койдум. Антиптен көрөбүз. Текст жакшы көрүнүшүн бул жерден биз бир аз жирный кылабыз. Кара боюнча койсок болбойт. Карап турат, кара бул өзү бир аз сүрөткө да жарашпай турат. Анын үчүн биз бул жерден тексттин түсүн бул жерден ак кылабыз. Кылып, андан бунун биз сырткы томолордун сырткы линияларын биз сызып чыгышыбыз керек. Biz tamalardın sırtın sızışыбыз үчүн биринчи тамаларды белгилейбиз. Андан бул жерден мен контур фигураны коюп койдум, ушул жерден өчүрүшүм керек. Нет контура алабыз фигураны, анан бул жерден биз экинчи жактан бул жерге контур текста дегенге басабыз. Анан ушул жерден биз ушул тексттердин контуру кандай болуш керек, ошону коебуз. Мындай контур койдум. Азыр тексттин бул жерден алып келсем, бул пароходдун бер жак бетинен өтүп кетет. Эми наркы ушунун экөөнүн арасынан өтүш керек болуп турган болсо,
PowerPoint'te ушундай бар. Азыр ошону карайбыз. Вставкага киребиз. Анан бул жерден фигура. Мына фигурадан бул жерден фигуранын линиялары боюнча сызуу үчүн атайын мындай инструмент бар. Ошону басабыз. Баскандан биз кайсыл жерди сызышыбыз керек. Ошол жерди азыр мен бир аз жакындатып алдым. Жерин өчүрүп турайбыз. Азыр муну биз сызабыз. Бул жерден баштап сызалы. Бир бастым, анан керектүү жерге чейин тартып туруп, да бир жолу басам. Анан да керектүү жерге чейин алып келтирип бир жолу басам. Анан булчактарына да толкун кылып алып кетсек болот. Биз азыр бүтүп калдык. Эми жана баштаган жерибизге барышыбыз керек. Себептен бул туташтыруу болуш керек да. Ошон үчүн баягы биздин биринчи баштаган жерибизге барганда мында бизге белгилөө туруп калат. Ошол жерге мышты басып коем. Белгилөө болду. Ошол жерди биз кыркып алдык. Эми биз кыркып алгандан кийин ошол жерге келип туруп мыштын оң жагын басабыз. Мынакей. 4 жакка стрелка карап калгандан мыштын оң жагын басып, бул жерден формат фигура деген бар. Форматтайбыз. Биринчи эмне кылабыз? Көрүп турасыз, бул жерде ошол кыркылган жердин линиялары, контурлары сыйылып калды. Ушул жерден линия деген жерден биз net линия деп коебуз. Себептен чекесиндеги линиялар жок болот. Андан кийин бул жерде заливка дегенде биз заливка фона дейбиз. Мындайча айтканда бул ушул кырккан жерибиз ушул фондун сүрөтүндөй болуп калсын деп атат. Эч кандай өзгөрүү болбош керек да. Карагыла биз бул эле кайра эле мурункудай болуп калды. Андан кийин бул жерден биз формат фигура деп турат. Ушул жерден переместить вперед деп турат. Мындайча айтканда бул астыга өткөр деп атат да. Мындайча айтканда бул алдыда турсун деп атат. Алдыңкы фондо турсун деп атат да. Же болбосо ушул жерден мыштын оң жагын басып туруп, бул жерде на передний план деп турат. Ушуну басып койсок, жана биз кырккан жерибиз алдыга өтүп калат. Анан биз мол жазган текстти алып түшө турган болсок, мына көрүнөрбү? Жана биз кырккандын аркасына өтүп калды. Эми түшө турган болсок, мына жанакындай абал пайда болот. Кээ бирки жерлерин суу каптады, себептен мен кыркып атканда толкун кылып кырккам. Мына ошондо биздин тамгалар ошол көргөчү бир аз чөккөндөй болду. Анан мол жерде биз кыркканыбыз эмне болуп атат? Мол пароходдун каяктын нар жагынан өтүп, нар жагынан бер жагына өткөндөй болуп турат. Мына лынын жарымы нар жакта, жарымы бер жакта. Жарымы ошол жана биз кырккандын. Мына биз кырккандын арка фонунда жарымы астыңкы фонунда болуп калды. Эмне кылабыз? Эми буну биз кыймылга келтириш үчүн анимацияга киребиз. Ушул жерден добавить анимация кылабыз. Анан бул жерде перемещение путь дейт. Мындайча айтканда буну кыймылга келтирүүчү кыймылды тандайбыз. Бул мындайча айтканда солго болсун. Бул жерде лево деп турат, ошону басып коебуз. Нар жакка кыймылдады. Эми биз эмне кылабыз? Ошол текстти биз бул эмеден чыгарып коюшубуз керек. Слайдтан сырткары чыгарып коебуз.
себептен де бул текст слайдтан сырткары чыгарып койдук. Андан кийин эми бул эмени стрелканы кайсыл жерге чейин кыймылдаш керек ошону тартып коебуз. Кармадым, ошол стрелканы кыймылдана тартып атам, кайсыл жерге чейин келиш керек. Бизге ушул жерге келсе болду. Бизде слайдта карай турган болсок текст жок, бул текст азыр кыймыл менен келет. Аны кантип көрөбүз? Биз слайд-шоуга киребиз. Мен слайд сетек шоу деген баса турган болсок, азыр биздин көрсөткөн сүрөтүбүз мондай болот. Бизде азыр эч кандай текст жок. Азыр биз мышты бир жолу басканыбызда мына текст бул жерге келип туруп калды. Биздин видео ушу менен аягына келип жетти. Ушундай отуруп биз сүрөттөрдү кыркып, анын передний алдыңкы планга өтүп көрсөк болот. Ушул көрсөткөндөрдү өзүңүздөрдүн слайдтарыңыздарга пайдалансаңыздар болот. Бизден андан кийин да ушундай видеолор чыгарып турабыз. Ушул видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга катталып коюңуздар.